Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу лидерлер. Азыр мен сиздерге именно лидерлер үчүн адам кантип адам каттайбыз, муну мурдатан берки уже статусу лидер же болбосо старший лидер же болбосо старший консультант болуп калгандар жакшы билишет. Ал эми жаңы биздин катарга кошулган лидерлерге атайын арнап ушул видеону тарттым. Себеби видео вызов менен түшүндүрөйүн десем, менин да интернет начар болуп анча жакшы жыйынтык болбой калды. Ошондуктан видео тартууну чечтим. Эми мынакей азыр Кыргызстанда личный кабинетке киргенде ушинтип бизди кыргыз тилинде тосуп алып жатат. Жуп жыпаржы, талисмандар, бирдикте деп мындай кичине бизге башкачараак угулуп атат. Же бул жерде аябай сөзмө сөз которуп салгандыктанбы, кээде түшүнүксүз болуп калат. Ошондуктан эми ушул страницаны кантип орусча кылып алабыз? Же болбосо жаңы консультантыбыз орус, ал кирсе эле ушунда кыргызча жазылып баштады. Анан сиздерден жардам сурайт. Меники бүт эле кыргызча болуп атат, кандай кылам деп. Же болбосо кыргыз тилдүү деле сурайт сизден жардам. Кыргызча болгонго кичине түшүнүксүз болуп атат. Каягын бассам, эмне кылам, кантип орусча кылып алам деп. Келиңиздер, мынакей личный кабинетке кирип алдык да, кишинин сөйлөкөтүн басабыз. Кара күйүп турат, кишинин сөйлөкөтүн бастык. Монда чыгып калса бул эмнени билдирет? Бул консультантыбыз стартап программадан үзүлүп калган, шагы үзүлүп калганда, баягы үзбөй жапканда, 2,5 миң сомдон жапканда белек түшүп турмак. Ошон үчүн ушундай жазып чыгып калды. Бул анчак деле страшный эмес, эч нерсе болбойт. Зато кийинкилерин, кийинки консультанттарына ушинтип айтышы керек да, менин катамды кайталабай, сиздер шаг подарка алыңыздар деп. Эми мону басабыз, мынакей глобусту басабыз. Жазып алыңыздар. Орусча кылыш үчүн же болбосо тескерисинче кыргызча кылыш үчүн мына глобусту басабыз. Глобусту басканда бияка өлкөнүн аты чыгып калат, бияка тил чыгып калат. Эгерде сиз Кыргызстанда жашап жүрүп эле Россияга кетип калган болсоңуз, анда бул жерден Россияны белгилеп аласыздар. Чтоб Россиядан заказ жазганда рубль менен төлөш үчүн. Эгер Кыргызстанда эле же болбосо тескерисинче Россиядан катталган болсоңуздар, Кыргызстанга келип сом менен алыш үчүн Кыргызстанды белгилейбиз. Кыргызстан бул жерде Фаберлик Алато деп белгиленген. Казыр экранды чоңойтом бир аз. Мынакей Фаберлик Алато деп турган. Бул Кыргызстан. Мына Фаберлик Алато. Так, муну белгиледик. Ал эми тили деген жагына орус тилин белгилеп алабыз. Мына русский. Көрүнүп атат сиздерге? Мынакей русский. Өкөтөн кара болуп жангандан кийин ылдый жагында тандоо деген бар. Ошол тандоону басабыз. Ошентип биз орус тилине айландырып алдык. Мынакей ваше участие в стартовой программе совершилось. Эми кишинин сөйлөкөтүн бастык. Бул Абдыкадирова Алия. Неге эмесе? Так. Азыр биз сайтыбызды орус тилине которгонду үйрөндүк. Эми дагы могу болгон структураны үйрөнүш үчүн кийинки видеодо айтамын.